Мынакей азыр 10 литровый мерка менен чыгып атышат. Балдар өзлөрү текшерип бүт көрсөтүп берет. Өзүңөр жалпы керектөөчүлөргө кандай каалоо тилегиңер бар? Дагы эмне кошумча кошсоңор болот? Жалпы азыр мүмкүнчүлүктөн пайдалангыла. Муну Кыргызстан көрөт. Кыргызстанда 92 ғой. 92. Тынчсыздык болсун. Самое главное, чтобы спокойствие было, у всех была стабильность. И самое главное, чтобы никто не болел. Бирок могу Ташчекинг лабораториясына жеке Газпромдун зам управляющий эмес, а жеке кардар катары ушу Ташчекинг лабораториясы чыкканга пикириңиз кандай өзүңүз? Как гражданин? Ну да, конечно. Да? Мынакей балдар. 10 литровый мерка бул АЗС Газпромдун өзүнүн ар бир кардар. Баке промочка болот да, ичи кургакка. Ошо тууралуу айтып берсең мына биринчи ошо текшерүүнү. Биринчи текшерип атканда промочка болот, бул в обязательном порядке. Анткени деген ичи кургак да. Ичи кургак, чтобы туура болгон үчүн эки жолу эметиш керек да муну үчүн. Ошондо промочкада примерно погрешность канча стенкаларга жабышып калышы мүмкүн? Граммдан. Примерно сколько? Может 20-25 граммга чейин болсо керек деп ойлойм. Вот сейчас вот промочка боло элек. Промочка болгон жок, э? Азыр промочка болду биринчи. Азыр экинчини алып. Бакин жана мындай Машинаңыз кайсы? Кетинде турат мен. Шашпа. Име шашпа. Все, бери. Азыр бул 10 литровый, э? 10 литр. Мынакей достор, биринчи промочка болду, 10 литрди кое бердик. Эми кайра 10 литр куюп атабыз. Биякта көрсөтүп коет. таблону обязательно. Таблону. Жөрдү. А, все. Жана чайкаш керек деп атпайбы? Звук жакшы угулбай атамы? Чалып калып ошондон угулбай калып атпайбы? Ооба, бул өзү ошо бензиндин өзүнүн структурасы мындай. Табигый эмес ошондой болот экен да. Стенкаларына жабышат. Испарение көп бул жерде, илимди көбүрөөк алса болот экен бул жерденчи. Эми жакшы угулуп атабыз, звугун дагы айтып койгулачы, урматтуу достор. Катуураак сүйлөйбүз. Биринчи промочка болду, экинчиси мынакей куюп атат. 10 литр. 50 сом, 50 тыйын, э? 92. Байке, көрсөңүз. Мынакей. Бая биз эметип аткан жер. 10 литр. 10 грамм. 10 грамм. 10 грамм ошо погрешность, э? Погрешность. 10 грамм даже болгон жок. Болгон жок, түзөлөт. Түп-түз 10 литров ровно. Ровно 10 литров. Меткасында турат, көрдүңүзбү? Ооба. Меткасында. Мынакей достор. Газпром нефть Азия, э? Газпром нефть. Балдарына ыраазычылык билдирем. Келип көрсөтүп, куюп. Анан жакын арада да Кудай буйрса достор, кайсы заправочный станциялардын сапатын текшергенин көтөбүз. Газпромго да келебиз, Кудай буйрса. Сөз биринчи промочка деп койгону жанагы ичинде могу ошо тууралуу айтсаң кененирээк. Айтор промочка болгондо бул стандарт боюнча ошондой экен да. Биринчи промочка болот, промочка болгондон кийин дагы бир жолу куюлат, ошондо точно чыгат экен да. Могу жерде минтип атат. Азам деген балачы. Эки кнопка жокпу таксыр дейт. Сиз сиякта сүйлөп атканда кнопканы басып салды Нидалев боюнча дейт. Ошону бир ооз айтып коюңуз. Анысы. Андай. Жок. Курч
келсе мындай эле жооп бербейсиздер мен. Если честно, я не знаю, о чем говорить. Аны көп эле клиенттер деле айтат бизге кнопканы басасың, тигинтесиң, мындай кыласың деп. Көрүп атпайсызбы? Автоматика же стоит. Без механизма. Могу силердин куюп аткан слифтин баары не только Бишкек, а Москвага чейин көрүнүп турат компьютердан. О, да. Все, рахмат, анда 10 литрге мен акча төлөп коюң, канча сом? 535 сом, давайте. Алып келсеңчи станокты, төгүп чачпай эле. Санжар, ну эми стандарт боюнча пластмасс болбош керек, макулу все уберите пластмассовые воронки, ладно? Железный. Просто өзүнүн Газпромдун атайын эме воронкасы да болчу. Для чего? Чтоб заправку, например, бизде деле продажа деле бар да. Это специально идет. Все. Это специально, это Газпромовский. Даже можете зайти, посмотреть там у нас. На есть. продаже, да? Да, на продаже это все стоит. По стандарту. На статическое электричество боюнча байке. Да, это специально идет. Достор, мынакей 20 литрди Газпромдон мээрник менен куюп куйдуруп алдык. Силерге баарыңыздарга рахмат. Бул жерде 105 киши көрүп атат. Ошон үчүн мындан ары да аракет кылабыз ишти алып барганга. Жок, дийле куюп беришет, ал уже мыйзамды мынакей. Эме канистра, железный канистралар турбайбы. Ошо биз дийле өзүбүздүн укуктарыбызды билбейбиз да, ошон үчүн сиз деген барганда талап кылып айтышыңыз керек. Момдай, мен куюп алышым керек. Сиз балким өчүп калдыңыз. Ошондуктан ар ким өзүнүн укугун билиш керек. Ал жарымы бияка төксөң төгүп кетпесин. Арыстандай Сөбүс райондордо кыдырабыз, Кудай буйрса. Өткөндө биринчи ишчи сапарыбызда ушу Газпромду текшербедик беле, мына ошондон кийин натыйжалар. Жок, мунусунда Нидалев чыккан жок. Өзлөрүнүн меркасы менен текшерттик. Мен барып акча снимать этейин. 20 литр Газпромдон алдым. Достор, эми уруксат берсеңиздер коштошолук. Ай сайын эмес, жума сайын текшерип турабыз. Анткени муну Кыргызстан 7 бурчунан суранып атат. Текшерип бергиле, ишенбейбиз депчи. Анан кийинки убакта уже сапатын жакын арада сапатын текшерген чыгабыз. Ал сапатын текшерген чыкканда өтө чоң, көйгөйлүү маселе көтөргөн долбоорлор менен биргеликте чыгабыз. Ошондуктан азыр сапатын текшерилекпиз. Анткени дагы коштоп чыккандар иш алып барабыз деп атат да. Ошон силерди урматтап, Ак Жолтой Тукунов сөз барабыз.